Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Арыстаны Алай қаза болғанына байланышты TikTok'a girsem de, Instagram'a girsem de, Facebook'a girsem de, başka temada postlarıma da girişip yazışıp atады. Арыстаны Алай жөнінде, ал өліп тұр ғой, пікіріңізді білдірбейсіз деп. Біреу болса қақштап жазып тұр. Арыстаны Алай досыңыз өліп қалып тұр ғой, немен шықпай айтасыз деп. Қымбатты мекендештерім, мен Арыстаны Алай менен bir топ жыл мурда кезигишип, бири-бирибизге пикирлерибизди айтышып алганбыз. Аны билесиңер. Ал мен жеке жашоомо киришкенде мен ага жооп бергем, анан жолугабыз деп жолукканбыз. Жолукканда да тарыхый музейдин жанында жолукканбыз. Мен сени тарых музейге тапшырам дегенмин. Анткени теңирчилик мурда бар эле кыргыздарда. Бирок ал биздин данышман ата бабаларыбыз ислам динин кабыл алганда теңирчилер калбаган. Ошон үчүн эч теңирчилер жөнүндө биз укпай калганбыз. Мына кече жакында пайда болгон теңирчилер бул чет өлкөлүк проект деп. Анткени бизге Европадан айбир секталар жөнөтүп көрүштү. Кыргыздардын бир кичинекей бөлүгү аякка кирди. Иса чиркөөсүнө жана башкаларга. Анткени көрүнүп турат, ал секталардын башчылары европалыктар, түсү европалыктар, фамилиялар европалыктар. Ошон үчүн кыргыздар ал жака барган жок. Ошон үчүн массалык түрдө Кыргызстанга зыян алып келели. Ушул жерде бир дин негизинде согуш жаратайлы деп туруп, кайсын мен ойлоп чыгабыз деп теңирчиликти ойлоп чыгышкан. Ошон үчүн бул азыркы теңирчилик эч тарыхый теңирчиликке тиешеси жок. Башка кеп, тарыхый теңирчиликте жүргөндөр, бул Сибирде, Орусиянын Урал, крайний север жакта жашап аткандар. Алар эч качан христиан да болгон жок, эч качан мусулман да болгон жок. Ошондо ошол жерде калган. А биздегилер бул атайын чет өлкөлүк долбоор. Бул Кыргызстанды ичинен жарайлы дегендер. Мен дайыма бийликти эскертип келгем. Канчама президенттер алмашты. Эң коркунучтуу дин негизинде согуш. Чара көргүлө деп. Улут аралык согуштар, башка согуштар бул артта эле калып калат. Эң коркунучтуу адамзат тарыхын карап көрсөк, бул диний согуштар. Ошондуктан 6-7 жыл мурда ушу Арыстаны Алай менен тарых музейинин жанында жолукканбыз, сүйлөшкөнбүз. Анан тарых музейи ремонтко жабылганын ошол жерде окудук. Эмне кыласыз эми дейт. Ремонттон чыкса сени тапшырам дедим. Бирок кичине сүйлөшкөндө эле качып кетти Арыстаны Алай. 5-6 ысылдаган аял бар экен. Айттым, мен Аллахтын кулумун, пендесимин. Менден силердин кудайыңар качып кетти. Эми артынан силерди качкыла десем, ал 5-6 аялды аркасынан чуркап качышты. Эмне үчүн буну айтып атам? Бул баары видеодо бар, интернетке кирсеңер бар. Турсунбай Бакирулу жана Арыстаны Алай десеңер, ушул тарых жөнүндө, тарых музей жанында жолукканыбыз бар, сүйлөшкөнүбүз бар, ал кетип калганы бар, качып кеткени бар. Жана аялдар менен кайрылганым бар. Мындан тышкары, ал мен жеке жашоомо киргизишкенде мен ага жооп бергеним бар, видеолор. Ошол тарых музейден кийин 3 күндөн кийин şu Eldik деген телевидение бар окшойт, аты Элдик, по-моему, Элдик ТВ деген. Чакырды теледебатка бардык, Арыстаны Алай экөөбүз. Барганда ошондо менде биринчи жолу ушум журналисттер билет экен, айтып калды, Арыстан байке дейт. Сиз дейт өзүңүз Ат башыда Кара Суу районунда мешит менен медресе курган экенсиз дейт. О бизнеси жакшы жүрүшкөндө мешит менен медресе курган экен. Эми дейт, кантип сиз дейт исламдан баш тартып теңирчи болуп алдыңыз десе, ошондо Арыстаны Алай айткан жообу менин эсимде. Ошол медресе бүтүргөн балдар дейт, эми мага келишет дейт. Ошол ой менен кургам дейт. Анан мен да сурадым. Сен өзүңүн оюңду мага түшүндүрүп берчи. Теңирчимин дейсиң. Эмнең теңирчи? Мына мен мусулманмын десем, ал видеону көрсөңөр болот, интернеттен таап ошону кагаздарды илип алып туруп түшүндүргөн. Планеталарды, күндөрдү, адамзатты мен айттым, токто дедим. Мен философмун, мейлимпозмун. Сен жалаң şu философияны, диалектикалык материализм тартып атасың го, физиканы тартып атасың го. Бул теңирчиликке эч кандай тиешеси жок дедим.
Бирок дагы бир пайдалуу нерсени ошол экөөбүздүн дебаттан алып чыктым. Айттым, мен сен кандай мындай мамилең бар берки теңишчилер менен, кандай тиешеңер бар бири-бириңерге десем, ошондо жакшы нерсени айтты. Ушу теңишчилердин партиясын түзөм дегендер болбогон нерсе. Теңирчилик эч кандай тиешеси жок. Теңирчилик эч качан партия болбойт деди. Аз билебиз да, ушу партия бар, теңирчилердин депутаты отурат парламентте. Анан Гүлзат Алиева боюнча да айтты. Бул кандай келесі болор дейт. Теңирчилик дейт, бул дин эмес дейт. Кантип дин деп юстиция министрлигинин каттоосун өткөрөбүз дейт. Бул туура эмес дейт, ал теңирчилер эмес алар дейт. Алар шылындар деп айтты. Гүлзат Алиеваны да. Көрсө, теңирчилер да ушу 3-4кө бөлүнөт экен. Арсан алай болсо, ала караганда реалдуу сөздөрдү айтты. Бирок кийин телевидение бүтүп, теледебат бүтүп чыгып атканда бир кызык нерсени айтты да. Турсунбай Байке дейт. Биз тез жолугуп турайлы дейт. Мүмкүн дейт, мен исламга кайтып келем дейт. Анан мен жана жанымда турган, мен жардамчыларым, Арсан алайды ээрчип келген бир экөө журналисттер таң калдык. Бул сөз күтүлгүс болду да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул өзүм ал сомнениеде болуп жүрдү да. Бирок өкүнүчтүүсү мен да жолуга албадым. Анан эми биз молдолорду сындасаң ала капа болушат. Биздин молдолор ушу жума намазга келгендер эле маселени айтат, мешитке келбеген мусулмандар мешит иштебейт. Ошондуктан ушундай нерселерде алар менен мүмкүн маектешкенде, дават кылганда алар мүмкүн кайтат эле. Анан мен үчүн билем, эмне үчүн ушуну ойлоп атам мен. Анткени ошондон кийин мал 2-3 жыл мурда кудулдар, менимче пародисттер, Талант Анарбаев мүмкүн. Ошолдур. Интернеттен тапсаңар болот аны. Ар бири үнүнө окшоттуп, ошо үнү менен башка бирөө сүйлөшүп атканда анан айтып калышты. Келиңиз дейт. Арсан алайга чалайлы, Турсунбай Байкенин үнү менен дейт. Анан ошол пародист мен үнү менен Арсан алайга чалганда, ал бечара телефонду алып алып, алло дейт, Турсунбай Байке угуп атам дейт. Ал болсо пародист айтып атат. Келиним, жолугайлы сөздөр бар десе, макул агай деп, ол мен негедир агай дейчиле, Байке дейчиле, анан эми ажеке дебейт, анткени ислам динине каршы эле. Мен да иним дейчилем, анткени кыргызбыз, ооба адашкан кыргыз эле. Ошондо бир боор ачыдым, аны ушу пародисттер эмне ушуну алдады экен деп туруп. Эми ал өлүмү боюнча. Журналисттер же болбосо жана азыр ар бири журналист болуп алган. Анткени телефону бар, интернетке кире берет, же болбосо эксперт болуп алган, же юрист болуп алган. Бузукусу да, түшүнбөгөнү да, эмпочусу да, өзгөчө мал батышчыл эмпочулар. Ушу ар бир нерседен булар азыр орусча айтканда из мухи делает слона. Ушу обязательно бир чырчадак чыгарыш керек да. Арсан алайды бир өлтүрүп койду дейт, же ушундай беркелер жазышып атат түшүнбөгөн адамдар. Анан журналисттер да камерада асылып алып турган дейт. Туугандар, Кыргызстанда түрмөлөрдү кыдырган жалгыз саясатчы аткаминер мен болом. Кыргызстанда канча түрмө болсо, милициянын канча эбеси болсо, баарын кыдырып, адам укуктарын текшерип чыккан. Башка эч ким текшерген жок. Ошондуктан силерге түшүндүрүп коеюн. 31-чи түзөтүү колонияда, Молдовановкада камералар жок. Бир эле ШИЗО бар, ШИЗО деген штрафной изолятор. Ал дисциплина тартипти бузсаң, сени отургузуп коет. Ошондуктан аяктан эшик жабылбайт. Камераларга окшоп, тергөө изолятор түрмөлөргө окшоп туруп, эркин басып жүрөт. Эми карап көрдүм мен видеолорду. Ооба, жаткан жеринде видео тартылып туруп, ар жакта столовойдо жок экен, ашканада жок экен камера. Эми ушул жерден өлтүрүп койду деген сөздөн азыр алыс болойлу, анткени мен окуп атам, башкы прокуратура, юстиция министрлиги, коопсуздук комитет баары комиссия түзүп, азыр иликтеп атат. Бул жерде негизинен мен ойлоп атам, бул врачтардын катасы, дарыгерлердин. Адам өзүнү өлтүрөм десе билдирип коет. Ошондуктан муну жалгыз жаткыш керек эмес эле. Экинчиден болсо, чара көрүш керек эле медицина жактан. Карабай коюшту, ал психика жактан оору адам өзүнө өзү асып алгандыр. Анткени катуу психикалык сокку болду. Мен кудаймен деп атсам, мен бар жок чечип атсам, Кытайга коронавирус жөнөтүп атсам, мен булутты жылдырып коюп кышты келтирбей атам, мен мына бийликти Путинге чейин башкарып атам, анда мындай деген адамдар уже түшүнүктүү.
психикалык жактан оорулуу адам. Ошон үчүн муну дарылаш керек. Анан ушул колониянын врачтары эми квалификация жетишпегендер, билими жетишпегендер. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жерде врачтардын катасы бар. Мындай нерседе жалгыз жатыш керек эмес. Экичинен болсо бир мисалы мал атайын ушу камералар бар немеде, Чимкоргондо. Ошол жерде дарылаш керек эле. Чимкоргондо баары эле мага мес иштебегендер деп ойлобогула. Чимкоргондо мен текшергем. Кыргызстанда бир да жындыкана калган жок, бир да төрөткана калган жок, бир да бейтапкана калган жок. Баарын текшергем омуртса мезгилинде. Чимкоргондо атайын бөлүмдөр бар. Ал жерде ушул убактынча түрмөдөн которулгандар дарыланат. Эми аны дейбиз, буну дейбиз, эми кайра кайтара албайбыз. Бирок мен ойлоп атам, эгерде ушул врачтар жакшы дарылаганда, чара көрүп, мында тирүү алып калганда, өзүнө асыбалга чейин, мүмкүн ал ушу өзү айткандай ислам динине кайтып келмек. Анткени көп тепки жеди. Колдоочулары аз эле. Мен Кудайым андамын деп сүйлөп алып туруп, балеге калып канча тепки жеди. Мүмкүн бара-бара кайра ислам динине кайтмак. Бул жерде мен айтам, эми күтөйлү эми. Мамлекеттик комиссиялар 3 ведомство түздү. Кандай жыйынтыкка келет, ошону күтөйлү. Ошондуктан азырынча мына мен айта турган сөзүм ушул. Мен жамандабайм. Анткени биз чечип алганбыз экөөбүз ал маселени. Мен өз пикиримде калгам, ал өз пикиринде калган. Ошондуктан могул жерде жана азыр өтө эле мындай ашша кетип жамандагандарды мен токтоткула деп айтат элем, эки тараптан да. Калган мага азыр комиссиянын жыйынтыгын күтөйлү. Бирок жана жаназа боюнча пикиримди айттым. Жаназа ислам дининен чыккандарга окулбайт. Өзгөчө кечирилбей турган күнөө жасагандарга. Кечирилбей турган күнөө деген бул Алла Таала өзү айткан, ким мага шерик түссө, ал күнөө кечирилбейт деп. Адам өлтүргөндү кечирсе болот, зорлуктанды кечирсе болот, урууну кечирсе болот, мошенниктер кечирсе болот. Бирок Алла Таалага шерик түзгөндү Алла Таала кечирбейт. Ошондуктан жаназа окулбайт. Бул жерде бизге капа болбогула, чындыкты айтканыбыз үчүн бул ислам дининин эрежеси, шарияты. Муну туура түшүнгүлө. Ошондуктан тирүү мезгилинде ойлонуш керек. Адамдар өзгөчө Гүлзат Алиева жана ушу Арсаналайды ээрчип жүргөндөр, башка теңирчилер, башка динден чыккандар, биз өлсөк кандай көмүлөбүз? Каяка коюлабыз деп. Даже көрүштөн проблема, же мусулман эмес, же христиан эмес. Ошондуктан тирүү мезгилинде акыретиңерди ойлогула, өлүмдү ойлогула. Ислам дининде өлүм акыйкат дейт. Өлүм бар. Өлүмдөн кийин жашоо да бар. Ошону ойлогула, унутпагыла. Салам алейкум.